Эже айтсаңыз ушул улуттук каада салтты көтөрүүгө кадам таштаганыңыз тууралуу кеп кылсак да. Кандай болду эле? Эми улуттук каада салт бул ар бир айылда аткарыла турган элдин бир баягы өзүнүн дайым пайдаланган адаттары. Баланы бешикке салуу, кызды көчүргөндө кошого айтуу, көрүшүү. Анан келин алганда, келин келгенде кандай каада салттар бар. Ушу толгон токой кызга келинге кулак сөйкө салганда кандай каада салттар бар. Той болгондо кандай каада салттар бар. Мына ушулардын баардыгы чала учук аткарылып, келе жатып унутулуп барат. Мына бул дагы менин жүрөгүмдү өйттү. Адамдын кадыр баркы өскөн сайын душманы да көбөйөт экен. Анан аябай ушактар көбөйгөндө мен мектепте таза жерде иштегем да. Уктай албай чыктым баягы ушактарга буулугуп, жалган ушактарга. Көрө албастыктан чыгып. Көрө албастыктардан. Анан таңгамал мен мындай бурулуп, буякты бурулганча, мен иштебей эле койдум элге. Эл үчүн иштебей эле койдум. Мектебиме эле кетип калам, мектепке барып эле иштейм деп бурулсам, төшөктүн ылдый жагында даткине турат. Коркконуман жөрмөлөп баратам. Тооба кылдым, эл үчүн иштейм, тооба кылдым, эл үчүн иштейм деп. Анан баш эгем менин мунеримен кармап туруп, калма келтирип турду. Калма келтирип тургандан 1 мүнөттөй көрүнүп турду да анан жоголду. Жолборсторуң көрүндүбү деп калды. Жок, даткине көрүндү десем, анан байым жакшы сөздөрдү айтты. Душман ошентип курчутат, ар түрдүү сөздөрдү айтат. Ошондон жеңилип каласыңбы? Ашып түшүшүң керек. Колду деп ошентип калды. Анан кайрадан иштей баштадым. Анан кезде ошентип колдойт эле, кезде убакытка чен берет эле. Ошентип жашоону жашап келдик. Анан каада салтты мен мектепте да канча айтып жүрдүм балдардын астында. Анан мына Ошко келгенде ушул Алимбек Таткандын айылын курганыман кийин чоң сахна жасадык. Сахнада бешикке баланы кантип бөлөйт. Ошону көргөзөбүз. Анан кийин концерт болот. Эл жабылып көрөт, ушундай кызыгат. Анан баягы кичинекей кыздын кулак сөйкө салганда кандай кылып кулагын көзөйт. Жет токоч бергенде кандай салттар бар. Анан баланын колун алалдатканда кандай каада салттар бар. Ушулардын баардыгын биз көргөзө баштадык. Конкурс кылдык. Алайкудан келип бир аял киши жеңип кетти. 5000 сом сыйлык бердик. Анан аябай сүйүндү. Ушуну дайым өткөрсөңөр, жер-жерде өткөрсөңөр деп. Ошол аялга бир 5000ден 3000 бердик, 2000 калган майда чүйдө сыйлыкка кетти да. Жалпы 5000 кетти сыйлыктарга. Аябай сонун көрүнүштөрдү өткөрүп жүрдүк. Кийин анан чоңдорго туура эмес маалымат жетеби, же бир башка бир чагымчылардын уламбы мени бул жерден чыгармак болуп калды. 42 сөөрүмү талкалады. Чоң кухня бар эле, ошону талкалады. Анан мына акыркы үй калганда 24 кишини жибериптир, айрып-айрып бузгула үйүн деп. Анан келгенде айттым. Мына бул боз үйдө 1000-чи же 800-чү канчанчыда аталарыңар курган боз үй, кыргыздын боз үйү. Эми мына тоонун пирлери күбө, бузсаңар бузгула дедим. Ошолордун урухтары силерди уруп кетсин эгерде кадырына жетпесиңер. Мен туулганда казандын 4 кулагы түпкүч, туткуч үчөө гана сүйүнгөн. А силер туулганда бүт тоо таш, жер суунун бардыгы мени ойлойт, мени сактайт, келечегими болжойт деп сүйүнгөн. Эгерде ушуну болжогон эркектер силер болсоңор, мына буза бергиле, тута бергиле деп. Десем, эже бузгубуз келбей атат, биз деле кыйналып атабыз, эмне деп барабыз дейт. Барып мэрге айткыла дедим. Силерди баары бир урушат. Муну өлүп берем дедиле, баарыбыз качпаса бердик дегиле. Тегел өлбөйм дедим. Силерди куткарыш үчүн ушу сөздү айткыла дедим. Десем, анан кетишти. Кеткенден кийин биздин аялдар көп эле жакшы иш кылды, биз патабызды берип келели деди. Анан ошол шериктерибизден бирөө бар, Кандалат деген. Айтып калды, эже ушул жерде ушак-пушак болушу мүмкүн. 4-5 куплет ыр жазып коюңузчу, бир нерсе чечилет деди. Анан мен ошончо кордогон кишиге ырды жазып бардым. Анан ырды айткандан кийин эле
Келдим, келгенден кийин 15 мүнөттөн кийин бир тууган тагасы келди. Эже, мына деп бир 8 ушакты айтат. Ушул чынбы деп. Мен бул ушактарың эми угуп атам дедим. Десем кайра кетти. Кайранан 1,5 сааттан кийин келип, үйүнө чакырып атат, байыңыз экөөңүз деди. Анан келип алып кетишти. Бардык. Аябай сыйлады, сарпайлады, кечиримди сурады. Анан кечирдим, не кылайын? Кечирим сураса атаңын кунунда кеч деген сөз бар го. Демек, ортодо бир ушактар жүргөн экен да? Эми мына жерге көп киши кызыкты. Өтө көп киши кызыкты, өтө көп чоң адамдар, мына чоң университеттердин жетекчилери кызыкты менден алганга. Бербедим. Менин акчам аз эле, бирок ырдын күчү менен, тилдин күчү менен жеңдим да. Сиздин эми бу жерде максатыңыз ушул улуттук каада салтты бекемдөө, келген туристтерге ошол нерсени жеткирүү да туурабы? Келген туристтер эмес эле, өзүбүздүн кыздар, өзүбүздүн элге эстегиле биз улуу эл болгонбуз. Дүйнөдө финляндиялыктар келди да, этнографтар. Мынтип айтат, дүйнөдө эң маданияттуу эл Орто Азиянын эли дейт. Ошонун ичинен эң маданияттуусу кыргыз эл десе, мен чочуп кетип, как это так деп алыпмын. Десем, манасыңызды окуп коюңуз деди да. Прочитайте свою манаса деди. Аябай уялып кеттим. Дүйнөдө эң маданияттуу эл кыргыз эли делинет экен. Биз ошо маданиятыбызды кайтарып, жаштарга жеткиришибиз керек. Кандай сүйлөө, кандай басуу, кандай жашоо, ошонун бардыгын үйрөткүм келет. Кандай кийиниш керек? Кандай кийинүү керек. Эми биздин элдин кийимдери өтө эле мындай бир кыйналган кийим эмес, аябай татынакай жарашат, жарашыктуу, ыңгайлуу, ошонун бардыгын аткарыш керек. Баягы көзүң сулуулукту көрсөң, жарым өмүрүң толук узарат дегендей, сулуулукту биздин элдин сулуу кийими болгон, сулуу буюмдары болгон. Ошол сулуулукту кайрадан көңүлдөрүнө тартуулагым келет. Мына ак элечек боюнча да кеп кылдыңыз да. Ак элечекти ошо сиз мына жоголуп баратканда кайра түптөп ушул элге жайылтууда аябай чоң эмгегиңиз бар да, биз билебиз да. Сизге ошол азыр башка региондордо ошо ак элечек айымдарды уюштуруп чыгып жаткан аялдар келип, сизге ыраазычылык айтып, сизден мындай насаат, кеңеш угуп турушабы? Эми биз райондордо да филиалдарды ачканбыз. Бурулча деген Москвада иштеген бир келин келип, аябай сүйлөшүп отуруп, анан элечекке кызыгыптыр. Буну Москвадагы аялдарына жанакы телефон аркылуу жөнөткөндө, алар 28 баш кийимге буйрутма берип отурушат. Мына көрдүңбү? Мен дейт Москвада ушул ак элечек айымдар коомунун филиалын иштетем эже. Анан мен уставын бердим. Кандай кылып иштөө керек, кыргыздын каада салтын, үрп адатын, тилин, ушуларды жеткиргиле элге деп аябай сүйүндүм, сыйладым бул кызды. Жакында мен ошол кызга Курманжан Датканын элечегин сыйлык катары ыйгарам. Кийгизем. Көп элдерде кыйын, акыл эстүү, мыкты аялдарга биз Курманжан Датканын элечегин сыйлык катары ыйгарабыз. Американын посолу келгенде элечек кийгиздиришти. Келдим, алайдан кийгизип кеттим. Анан кийин мэр айтып жүрдү, эже рахмат, аябай чоң акча бөлүндү, аябай сүйүндү деп. Кийин ошол посол мага айтты, сен мени пайдалана албай калдың, быйыл кетип атам деди. Мен сизди күткөн экен деп. Бир проектлер менен кайрылсам болмок экен. Эми баягы мен да өнүп өсүп, чөйрөнү көрүп тааныганча мага деле эптүү убакыт керек болду да. Кийин анан Майра Макаевага элечек кийгизесиз деп калышты. Шаар заказ берди. Майра Макаеванын башы Берлинге туус аягында эки группа аялдардын ортосунда талаш болуп кетти. Анан мага элечекти жасатып, элечекти коюп коюң дейт зам губернатор. Башка бирөө кийгизет, сиз протоколго кирбей калдыңыз деди. Анан кийин майлы дедим. Бул жерде да саясат кыла беришет. Анан эмне? Анан кеттим. Элечекти таштаңыз деди. Элечекке алардын бир сому кеткен эмес да. Ичинде кичине оңдой турган жери бар, оңдоп туруп алып келип берейин дедим. Деп туруп алып бардым дагы шифонердин башына коюп үйгө кеттим. Кетсем, протокол Майра Макаевага барыптыр. Майра Макаеванын жанында мен окуткан аябай кыйын окуучум бар. Мен протоколдо жок экенимди көрүп, кыжалат болсо Майра Макаева өзү протоколду түзүп, бая бала экөө, менин окуткан балам экөө. Сизди кошуп койду. Эки телохранительнен без предупреждения губернаторга келет. Губернатор эс болуп калат, чындап эле шумдук аялга түшүп болуппуз.
эмне кылалы деп. Анан 2 машина барды мага. Сиз алайдасыз. Мен алайдам. Анан эртеси Майра Макаеванын келишине мен машина менен алып келишти. Белгилүү жерге жаткырышты, кароолдоп алышты жөн эле. Анан кийин баягы элечекти, анан кийин кийгиздим. Кийгизип бүткөнүмдө баягы жол тоскон чоң аялдар мынтип турат. Анан мен бир жолу Майра Макаевасын ыр менен бир жолу тартып алайын деп анан бул элечек эмнеси менен татыктуу болду деп 11 куплет ыр айттым. Анан элдин баары кол чапты, таң калышты. Эң акыркы куплеттери биз эмес, Нильс Бор, Альберт Эйнштейн, Курчатовдор суранат, маркумдар. Биз атомду ачып баштадык, бирок дүйнөнү тынчтыкта сактадык. Айтыңыз Аскар Акай уулу аламдын падышаларына атом дүрмөтү менен бирин-бири атышпасын, аламат отун бири-бирине чачышпасын, жер планетасын таза сактап тутунушсун, жер байлыгын экономдоп урунушсун деп суранышат дедим. Дегенде вес зал кол, бүт залдагы отургандар кол чаап, ордуларынан туруп кол чабышты. Ага чейин Майра Макаеванын өзүнө тиешелүү гана ырлар айтылды да. Эми Кудайга шүгүр, жашоо күрөшүү. Бирок ошондой тоскоолдуктардын болгону да жакшы. Антпесе биз өспөй коебуз. Адам курчуйт да. Намыстанбай коебуз. Өзүбүздү өзүбүз сактабай коебуз. Аракет кылбай. Аракетибизди мындай курчутуп, тастыктап турбай коюшубуз мүмкүн.